Бисмилlah, алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Аллахтын буйруктарына карата болгон биздин милдетибиз аттуу китепти окууну улантабыз. Өткөнкү сабакта биз ошол 7 даражанын биринчи даражасы тууралуу сөз кылган болчубуз. Ал Аллахтын милдет ошо буйруктарын Аллах Таала бизге эмне буйрук кылган болсо ошолор тууралуу илим алуу. Эми айтканбыз, кайсы бир ибадатты аткарардан мурда Аллах Таала эгерде өзүнүн пендесине бир нерсени буйрук кылган болсо, биринчи ирет адам ошол нерсени үйрөнүш керек, ошол тууралуу илим алыш керек. Ал эми ошол нерсени үйрөнбөсө, ошол нерсе тууралуу илим албаса, ал нерсени аткара албайт, аткарышы мүмкүн эмес. Ошондуктан биринчи туура илим алыш керек, туура чындыгында шариатка ылайык туура аткарыш үчүн эмне кылыш керек дедик? Биринчи ошол нерсени, ошол тууралуу илим алыш керек. Жана ошондой эле эгерде Аллах Таала бир нерсени тыюп салган болсо, эгерде Аллах Таала бир нерседен кайтарган болсо, эмне кылыш керек? Ошол нерсе тууралуу дагы биз илим алышыбыз керек, ошол нерседен алыс болуш үчүн. Мисалы, адам ширктен алыс болгусу келген болсо, мисалы, Аллах Таала билет, Аллах Таала ага ширк кылууну арам кылганды. Муну билет. Билгенден кийин эмне кылыш керек? Ошол ширк эмне экенин үйрөнүш керек адам. Ошол нерседен алыс болуш үчүн. Анткени айтылган эмне деп? Эгерде эмнеден сактанышты билбеген адам кантип ошол нерседен сак боло алат? Ошондуктан эмне кылыш керек? Эң биринчи даража эмне дедик? Бул илим. Эми бүгүн экинчи даража тууралуу сөз кылабыз. Эгерде Аллах Таала өзүнүн пендесине бир нерсени буйрук кылган болсо, биринчи ал нерсени үйрөнөт дедик. Биринчи ал нерсе тууралуу илим алат. Эми ал нерсе тууралуу илим алгандан кийин эмне болот? Экинчи даража ошол нерсени сүйүш керек, ошол нерсени жакшы көрүш керек. Аллах Таала буйрук кылган ишти, ошол нерсени адам жакшы көрүп башташ керек. Анан биринчи бул жакта автордун сөзүн окуйлу. Айтат: "Аль-мартабату сания", экинчи даража махаббату ма анзалаллах. Айтат: "Аль-махаббату", ошол нерсени жакшы көрүү. Эми башкача айтканда, Аллах Таала түшүргөн нерсени жакшы көрүү. Аллах Таала эмнени түшүргөн болсо, ошо дини катары эмнени түшүргөн болсо, ошол нерсенин баарысын жакшы көрүү. Ва куфру ман карихаху. Эми ошол менен эле бирге эми айттык, Аллах Таала түшүргөн нерсени жакшы көрүш керек дедик. Адам Аллах Таала түшүргөн нерсени ошону жакшы көрүш керек, ошону сүйүш керек. Жана куфру ман карихаху дейт, автор айтат. Жана ким ошол нерсени, Аллах Таала түшүргөн нерсени жек көрбөй турган болсо, ал капырлык кылган болот. Ошол кылган иши куфр болот. Аллах Тааланын динин, Аллах Тааланын буйругун эгерде адам жек көрө турган болсо, анда ошол куфр болуп эсептелет, капырчылык болуп эсептелет. Анткени Аллах Таала Кур'ан айтат: "Ликаулихи залика би аннахум кариху ма анзалаллаху фа ахбата а'малухум". Аллах Таала айтат: анткени алар дейт, Аллах Таала түшүргөн нерсени жек көрүштү, жана алардын кылган амалдары жок болуп кетти дейт. Алардын кылган амалдары жок болуп кетти дейт да. Жана айтат, автор айтат: "Фа аксарун нас лам юхиббар расула саллаллаху алейхи вассалам". Жана көп адамдар Аллахтын элчисин жакшы көрүшкөн жок дейт. Аллах Тааланын элчисин сүйүшкөн жок. Бал абгадагы, тескерисинче аны жек көрүштү. Ва абгада ма жаа бихи. Жана ал эмне нерсе менен келген болсо, ошол нерсени жек көрүштү. Ва лау арафа анналлах анзалаху. Аллах Таала аны жөнөткөн экендигин билген болсо дагы. Кээ адамдар чынында бул Аллах Тааладан келген элчи, чынында Аллахтын элчиси деп билишет дагы, бирок ошол менен бирге аны жек көрүштү. Эми бул автордун сөзүнө эми түшүндүрмөнү окуйлу. Эми демек эмне экен? Аллах Таала парз кылган, ушу бизге карата болгон эмне нерсени буйрук кыла турган болсо, ошого карата болгон биздин экинчи милдетибиз бул жүрөгүбүздө ошол нерсеге болгон сүйүүнүн пайда болуусу. Эми эмнеге бул даража эмнеге маанилүү болуп эсептелет? Биринчиден, эгерде адамдын жүрөгүндө бир жакшы иштерге боло турган бир сүйүү пайда боло турган болсо, Аллах Тааланын буйругуна, Аллах Таала ушу парз кылган нерсеге, бир ишке бир Аллах Таала ошол нерсеге, адамдын жүрөгүндө ошол нерсеге умтулуу, сүйүү пайда боло турган болсо, адамдын эмне болот? Башка иш-аракет, башка дене мүчөлөрү дагы ошол нерсеге умтулуп баштайт. Жана чындыгында ушул сүйүү адамды жакшылыкка тартат. Жакшылыкка алып бара турган жана баардык жакшылыктарга алып бара турган эмне болот? Чоң бир башкы себептердин бири болот. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, бул хадис имам Бухари жана Муслимде келет. Ан-Нуман ибн Башир аттуу сахабадан келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ала инна фил жасади мудга, ида салахат салаха аль-жасаду куллу, ва ида фасадат фасада аль-жасаду куллу, ала ва хиял калб". Чындыгында денеде бир үсүм эт бар дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, бир үсүм эт бар дейт. Эгерде ал оңоло турган болсо, дененин баардыгы оңолот. Эгерде ал бузула турган болсо, дененин баарысы бузулат. Ал эмне? Ал акыйкатта ал жүрөк деп айткан. Ошондуктан эмне кылыш керек? Ар дайым мусулман адам өзү ар дайым жүрөгүндө ушул Аллах Таалага болгон сүйүүсүн пайда болгонго аракет кылыш керек. Аллах Тааланы сүйүш керек. Ошондой эле Аллахтын элчисин сүйүш керек жана Аллах Тааланын шариятына жакшы көрүш керек. Ошолорду сүйүш керек. Жана колдон келишинче ошол сүйүүнү күчөткөнгө аракет кылыш керек. Жана ошол менен эле бирге, мисалы, Аллахтын динин сүйүүсү дегенде, мисалы эмне? Аллах Тааланын намазды сүйүш керек, ошондой эле орозону жана
ата энеге жакшы мамиле кылууну, ушул нерселерди жакшы көрүш керек. Жана туугандык мамилени бекемдегенди, жана соопчулук иштерди, чынчылдыкты жана баардык бул менен бирге жана арам иштерди да жек көрүш керек адам. Арам иштерди да жаман көрүп башташ керек. Жана күнөө иштерди, бузукулуктарды бунун баарын тең жек көрүш керек адам. Эгерде жана адамдын эгерде жүрөгүндө адамдын жүрөгү Аллах үчүн эгерде жакшы көрө турган болсо, жана Аллах үчүн жек көрө турган болсо, чынында ошол инсандын баардык абалы оңолот. Баардык ошонун абалы оңолот. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айткан, бул Абу Давудта келген хадисте Абу Умама аль-Бахили деген жана Шейх Альбани сахих деп айткан. Ошо Абу Умама аль-Бахили деген сахабадан келет. Ман ахабба лиллахи ва абгада лиллахи ва ата лиллахи ва мана лиллахи факад истакмала ал-иман деп пайгамбар саллаллаху алейхи айтат. Кимде ким эгерде Аллах үчүн жакшы көрө турган болсо, жана Аллах үчүн жек көрө турган болсо, жана Аллах үчүн бир нерсени бере турган болсо, жана Аллах үчүн бир нерседен эгерде ошол бербей кое турган болсо, эмне дейт? Ошол адамдын ыйманы толук болду дейт. Жана башка хадисте Ибн Аббас деген сахабадан келген хадисте Шейх Альбани муну да сахих деп айткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: "Аусакул урва имани аль-хуббу филлахи вал-бугду филлах." Эң ыймандын эң бекем байланышы бул Аллах үчүн жакшы көрүү жана Аллах үчүн жек көрүү деп айткан. Демек эмне дедик? Эгерде адам эгерде Аллах үчүн жек көрө турган болсо, жана Аллах үчүн жакшы көрө турган болсо, мунун баардык амалдары оңолот дедик, баардык абалы оңолот дедик. Демек эмне кылыш керек? Адам эмне кылыш керек экен? Муктаж. Ар бир мусулман адам муктаж. Ар дайым ошол жүрөгүндө болгон Аллахка карата болгон жана Аллахтын элчисине жана Аллахтын шариятына болгон сүйүүнү күчөтө турганга муктаж. Жана бул менен бирге адам өзү баардык ушуга ошол сүйүүгө алып келе турган өзүнүн себептерин кылыш керек. Жана колдон келишинче баардык ошол жүрөктүн ооруларынан, ар кандай жүрөктү ошо буза турган болгон жаман себептердин баарысынан алыс болуш керек. Анткени булар ошол сүйүүнү алысырат. Жана бул жакта сөз кылдык, жүрөктөгү болгон оорулар тууралуу. Эми ошол жүрөктө болгон оорулар, бир кандай бир жүрөктүн бузулгандыгы эмне болот? Адамдын жүрөгүнүн адашып калуусуна, туура жолдон кайтып кетүүсүнүн чоң себеби болот. Жана эгерде адамдын жүрөгү туура жолдон адашып кала турган болсо, эгерде ошо бузулуп кала турган болсо, ошо жүрөгүндө оорулар пайда болгон болсо, эмне болот? Ошол адамдын жүрөгү жакшылыкка умтулбай калат, жакшылыктарга шашылбайт андай адамдын жүрөгү. Жана жакшылык иштерди аткарууну каалабай калат. Жана эгерде жакшылык иштерди мисалы ал адамды жакшылыкка чакырса бирөөлөр, же болбосо жакшылык иштер тууралуу эскертсе, анан жүрөгүндө бир кандай бир кысылуу пайда болот. Ал эми тескерисинче эгерде ошол адамдын мисалы жүрөгүндө оорусу бар адамга эгерде кандай бир тескерисинче бир күнөө иштер тууралуу айта турган болсо, ал эмне болот? Ошонун кайра анын напсиси ошол нерсеге тарта баштайт. Ошондуктан бул өтө жаман нерсе. Жүрөктүн туура жолдон тайып калуусу, адашып калуусу. Ошондуктан Аллах Таала Куранда момундардын дуаларынан деп Ал-Имран сүрөсүнө келген, эмне дейт? Раббана ла тузиг кулубана ба'да ид хадайтана ва хаб лана мин ладунка рахма иннака антал ваххаб. Аллах Таала айтат, алар ошол момундар минтип айтышат дейт, эмне дейт? Биздин Роббибиз бизди сен туура жолго салгандан кийин биздин жүрөктөрүбүздү адаштырба. Бизди жүрөктөрүбүздү кайтарып салба. Жана өзүңдөн болгон бизге райым бер, өзүңдөн болгон бизге рахматыңды бер. Акыйкатта сен ваххабсың дейт. Ваххаб деген бул эмне? Аллах Тааланын ысымдарынын, көркөм ысымдарынын бир ысымы болуп эсептелет. Мааниси көп жакшылыктарды берүүчү, көп белектерди берүүчү деген мааниде. Демек эмне кылыш керек экен? Ушул дуаны колдон келишинче биз жаттабаш керек да, Аллах Таалага кайрылып турушубуз керек. О Аллах Таала, биздин Роббибиз, бизди сен туура жолго салгандан кийин биздин жүрөктөрүбүздү адаштырба деп. Демек ошол жүрөктөрүбүздүн туура жолдо болуусу жана ошондой эле буга чейин сабактын башында айткандай эмне? Аллах Тааланын буйруктарын жакшы көрүү бул Аллах Тааладан болгон неамат болуп эсептелет. Адам мисалы жакшылыктарды, ислам динин, Аллах Тааланы, Аллахтын элчисин, жакшылык, соопчулук иштерди эгерде адам жакшы көрө турган болсо, ушуларды сүйө турган болсо, жана тескерисинче капырлыкты же башка күнөө иштерди, ушуларды жек көрө турган болсо, мунун баарысы Аллахтын неаматы менен болот. Аллахтан болгон чоң белек болуп эсептелет. Ошону биз сезиш керек да. Анткени Аллах Таала Куранда айтат, Хужурат сүрөсүндө: "Валакинналлах хаббаба илейкумул имана ва зайянаху фи кулубикум ва карраха илейкумул куфра вал фусука вал исян улайка хумур рашидун" деп айткан. Бирок тескерисинче мына Аллах силерге ыйманды сүйдүрүп койду дейт силерге. Силерди ыйманды сүйдүрттү дейт, Аллах Таала сүйдүрттү. Жана аны силердин жүрөгүңөргө ал нерсени ошо ыйманды кооз кылып көрсөтүп койду Аллах Таала. Жана ошондой эле силерге капырлыкты жек көрүптүрдү, силерди жек көрүптүрдү. Жек көрүүнү ким кылды дейт силерге? Ошол нерсени жүрөгүңөргө жек көрүүнү Аллах Таала силерге пайда кылды дейт жүрөгүңөрдө. Жана ошо капырлыкка жана жаман бузуктуу иштерге жана күнөө иштерге жана ушундай адамдар чынында туура жолдогулар дейт Аллах Таала.
Демек эмне экен, адам колдон келишинче ошо аракет кылыш керек өзү. Ошол жүрөгүндө болгон сүйүүн пайда болуш. Демек адам ар дайым эмне муктаж экен, колдон келишинче өзү ушу жүрөгүндө Аллахка карата болгон сүйүүнүн пайда болуусуна. Эми бул нерсе айттык, бул Аллах Тааланын болгон чоң неаматтардан деп. Эми буга кантип жетет адам? Бул эки нерсе аркылуу жетет. Биринчи эмне кылат? Адам ошол нерсени Аллах Тааладан сурайт. Аллах Тааладан сураш керек жана экинчи адам өзү да себептерин кылат. Эми Аллах Тааладан сурайт дегенде бул кайдан алынат? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү дуа менен кайрылган. Бул дагы ошол имам ат-Тирмизиде келген. Бул Муаз ибн Жабал аттуу сахабадан келген, жана ат-Тирмизи өзү Хасан Сахих деген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай дуа менен Аллах Таалага кайрылып жүрүш экен. Карасаңар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын элчиси өзү ушундай дуа менен кайрылыш экен. Айтат: "Ас'алука хуббака ва хубба ман юхиббука ва хубба амалин юқаррибу иля хуббик." О Аллах Таала, мен сенден сенин сүйүүңдү сураймын жана сени сүйгөндөрдүн сүйүүсүн сураймын дейт. Жана ошондой эле сенин сүйүүңө жакындата турган баардык амалдарды сүйүүнү сураймын дейт. Ушуна карасаңар, Аллахтын сүйүүсүнө жакындата турган, Аллах Таала жакшы көрүүсүнө алып келе турган амалдарды жакшы көрүүнү дагы ушул нерсени сенден сураймын деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы кайрылыш экен. Демек эмне экен? Бул Аллах Тааланын неаматы болгондон кийин, Аллах Тааланын ошол белеги болгондон кийин ошол нерсени биз кимден сураш керек? Аллах Тааладан сураш керек. Жана ушул дуаны адам өзүнүн жашоосунда кайра ушул дуа менен Аллах Таалага кайрылып, жалбарып, Аллах Тааланы тилеп туруш керек. Жана бул менен бирге дуа менен эле чектелбейт. Адам эмне кылыш керек? Сөзсүз себептерин да кылыш керек. Ошо болушунча ошо Аллах Тааланын сүйүүсүн алып келе турган, жана адам өзү дагы Аллах Тааланы анын шариятын сүйүп баштай турган баардык ошо себептери дагы колдон келишинче аракет кылып ошолорду амал кылып аткарып жүрүш керек. Анткени эмне? Буга чейин айткандай, бул өтө маанилүү нерсе да. Эгерде адамдын жүрөгүндө сүйүү пайда боло турган болсо, бул биринчиден ушул сүйүү деген бул амалдардын руху деп коет. Амалдардын мындай жаны сыяктуу да. Эгерде адамдын ушу жүрөгүндө бир кайсы бир жакшылык ишке, эгерде жакшы көрүү, ошол нерсени сүйүү жок болгон болсо, анда эмне, ал нерсени адам аткара албайт. Ал нерсени жек көрүп турат да. Жек көрүп турса кантип аткарат? Ошондуктан эмне, бул сүйүү деген ушул амалдардын руху болуп эсептелет. Жана эң улуу ошол адамдын жүрөгүн иштерге, бир амалдарга эң улуу үгүттөөчү себептерден болуп эсептелет. Ошондой эле Аллах Таалага баш ийүүгө адамдын жүрөгүн ойготот бул нерсе. Ойготуучу бир чоң себептерден болуп эсептелет. Демек адамдан эмне кылат? Талап кылынат да. Ал ошол Аллах Тааланын сүйүүсүнө алып келе турган баардык иштерди жакшы көрүш керек. Жана ошондой эле дагы биякта хадис бар. Хадис кудси. Аллах Таала айтты деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Мисалы мындай да. Бухариде, имам Бухариде келет. Абу Хурайрадан радиаллаху анху келген хадисте айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, Аллах Таала айтты деп айтат да. Ошондо Аллах Таала айтты деп келген хадистер бул хадис кудси деп аталат да. Бул өзү Курандан болуп эсептелбейт, бирок Аллахтын сөзү. Анан ошол хадисте келет, Аллах Таала айтат: "Ма тaqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayh." Айтат, менин пендем ошо мага жакындай ала турган, ошо мен эң жакшы көргөн иштерди дейт. Ошо мага дегер жакындай турган эң мен жакшы көргөн иштери бул ал мен ага эмнени парз кылган болсом дейт. Аллах Таала бизге эмнени парз кылса, ошол нерселерди биз аткара турган болсок, ошол нерсе аркылуу биз Аллахка жакындай турган болсок, ошол Аллах Таала эң жакшы көргөн иштер болуп эсептелет. Ошо парз нерселерди аткаруу менен Аллахка жакындагандай, башка эч бир нерсе менен Аллахка жакындай албайбыз. Жана айтат Аллах Таала: "Ва ма язалу 'абди ятaqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibba." Жана менин пендем мага нафил иштер менен дагы мага жакындай берет, нафил ибадаттарды аткаруу менен, качан мен аны жакшы көрүп калмайынча дейт. Качан мен аны сүйүп калмайынча дейт. Fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Эгерде мен аны сүйө турган болсом, мен анын ошо угуусу боломун, ал аркылуу ал угуп баштайт. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Жана анын көрүүсү болуп баштайт, ал аркылуу көрүп баштайт. Wa yadahu allati yabtishu biha. Жана анын колу боломун, ал аркылуу ал кармап баштайт. Wa rijlahu allati yamshu biha. Жана анын буту боломун, ал аркылуу басып баштайт. Эми мааниси эмне? Анын көргөн дагы жакшылык иштер болуп калат. Анын уккандары дагы, анын кылган иштери дагы, анын баскан жерлери дагы, баардык нерсе жакшылыктарга ошо Аллах Таала аны үгүттөп турат. Аны айтат уламсына: "Wa in sa'alani la'uti anna wa la in ista'adani la'u'idhi anna." Эгерде ал анан кийин менден бир нерсени сурай турган болсо, мен ага сөзсүз ал нерсени берем дейт. Эгерде менден коргоо тилей турган болсо, мен аны сөзсүз коргойм дейт. Демек, эмне экен, мына эгерде бияктан эгерде кимдир бирөө сурай турган болсо, макул, эми кайсы нерсе аркылуу мен Аллахтын сүйүүсүнө жете алам десе, мына ушул хадис жооп болуп келип турат. Эмне дейт? Эң жакындата турган, эң жакшы жакындата турган нерсе эмне дейт? Бул мен ага эмнени парз кыла турган нерсе. Аллах Таала парз кылган нерселерди адам эгер аткара турган болсо, Аллахтын сүйүүсүн алып келе турган эң чоң себеп ушул болуп эсептелет.
жана бул парыз нерселер менен бирге андан кийин экинчи ирет эмне анан нафил ибадаттарды жакшылоо ушул ыктыярлуу иштер аркылуу да парыз болбогон милдеттүү болбогон бирок жакшылык сооп иштер аркылуу Аллах тааланын сүйүүсүнө жетет адам. Жана дагы башка себептер бар да. Эми эң башкы себеп эмне дедик? Эң башкы себеп Аллах тааланын парз кылган ибадаттарын аткаруу. Парз кылган ибадат. Биринчи эмне? Мисалы, ошо Аллахтын жалгыз Аллахтын өзүнө ибадат кылуу, ширктен алыс болуу, таухидти үйрөнүү, ла иляха иллаллахты үйрөнүү, жана ошондой эле намазды аткаруу, 5 бал намазды аткаруу, жана орозо, парз орозо, Рамазандагы орозону кармоо, жана зекет берүү, жана адам мүмкүнчүлүгү жете турган болсо ажылыкка барып келе ушундай жана арам нерселерден тыйылуу, жана адал нерсени адал деп берүү, жана ушул башка Аллах таала эмне кылган парз иштерди эгерде адам аткара турган болсо, мына ушул Аллах тааланын сүйүүсүнө алып келе турган эң башкы себеп болуп эсептелет. Жана бул менен бирге адам кийин анан нафил ибадаттарды аткара турган болсо, жана толук ошол аркылуу Аллах тааланын сүйүүсүнө жете алат. Жана мындан башка дагы башка себептер бар. Сүйүүгө алып келе турган, ошо адамдын өзүнүн жүрөгүндө дагы сүйүү пайда болот, пайда кыла турган, жана Аллахтын да сүйүүсүнө алып келе турган дагы башка себептер бар. Эми бул себептерди Мадарис Саликин китебинде имам Ибн Кайым атап кеткен, эми бир сире атап өтөлү, кыскача эле айтып өтөбүз. Бул 10 себеп бар дейт. Мына Ибн Кайым айтат, ошол сүйүүгө алып келе турган эмне 10 себеп бар дейт. Биринчиси Куранды окуу. Куран окуп, ага ой жүгүртүү, анын маанилерин түшүнгөнгө аракет кылуу. Адам жөн эле жаттап же жөн эле Куранды окуу эмес, анын мисалы маанисин түшүнбөй эле жок эмне, аны түшүнүү, ага ой жүгүртүү менен ушу Куранды окуу. Бул ошо эң башкы себептерден болуп эсептелет. Эми экинчи ошо сүйүүнү пайда кыла турган экинчи себеп бул Аллах таалага жанагы айткандай эле парз ибадаттар менен Аллахка жакындоо. Парз ибадаттар менен андан кийин парз ибадаттардан кийин анан нафил ибадаттар менен. Мына ушул өтө маанилүү нерсе да. Эмнеге? Биз билишибиз керек. Аллах таалага ошол бизге мисалы нафил ибадаттарды кылаардан мурда биз биринчи парз ибадаттарга көңүл бурушубуз керек. Мисалы анткени кээ бир адамдар бар да, нафил ибадаттарды аткарышат дагы, бирок парз ибадаттарында кемчиликтери бар да. Мисалы кээ бир адамдар эмне кылат? Рамазан айында, мисалы Рамазан айында билебиз, кээ бир адамдар таравих намаздарын окушат. Таравих намазды окушат дагы, бирок 5 мал намазды окушпайт да. 5 мал намаз бул такыр эле туура эмес да. Бул тескерисинче да. Андай бул эч кандай пайдасы жок да. Анда биринчи эмне кылыш керек адам? Адам биринчи парз, Аллах таала парз кылган нерсени аткарышка келген да. Андан кийин анан нафил. Анткени ошол таравихти окубай кое турган болсо адамды эч кандай күнөө албайт. Эч кандай күнөөсү жок. Бирок эгерде 5 мал намазды ошо парз кылган намаздарды таштай турган болсо, бул өтө чоң күнөө да. Кээ бир адамдар айткандай бул капырлык да. Бул капырлык болсо, бул өтө чоң. Ошондуктан эң биринчи эмне кылыш керек? Адам парз нерселерге аракет кылыш керек, ошолорду аткарганга көңүл буруш керек. Андан кийин нафил ибадаттарды. Бул экинчи эмне кылыш керек экен? Парз ибадаттарды жана нафил ибадаттарга көңүл буруу. Эми үчүнчү себеп ар дайым адам Аллах тааланы эскерип туруу, Аллах тааланы зикир кылуу. Аллах тааланы эскерип, адам ошол тили менен эле эмес, адам жүрөгү менен дагы ошол Аллах тааланы эскерип зикир кылуу, жана адам өзүнүн амалдары менен дагы, жана өзүнүн абалы менен дагы ошо Аллах тааланы зикир кылуу. Жана ушул эгерде адамдын ошо Аллахты эскерүүсүнөн канчалык үлүшү чоң болгон сайын, ошо сүйүүдөн болгон дагы үлүшү ошончолук чоң боло баштайт. Канчалык көп адам эгерде ушу көбүрөөк Аллахты эскере турган болсо, бир эле тили менен эмес, эмне менен өзүнүн жүрөгү менен дагы, амалдары менен жана абалы менен эгер Аллахты эскере турган болсо, эмне болот? Анын ошол Аллахтын сүйүүсүнөн болгон дагы үлүшү ошончолук чоңураак болот. Жана бул жакта дагы маанилүү нерсени айта кетиш керек. Зикир кылуу бул сүннөткө ылайык болуш керек. Мына сүннөттө кандай келе турган болсо, ошол менен чектелиш керек. Мисалы келет, намаздан кийин, ар бир намаздан кийин эмне дейт? 33 жолдон субханалла, альхамдулилля, Аллаху акбар деген ошо сүннөттө келген туурабы? Мына ушундай кандай келе турган болсо, кандай сан менен кайсыл учурда келе турган болсо, ошондой кылып, ошондой сыпатта кылышыбыз керек да. Мисалы намаздан кийин 33 жолдон ушинтип келди, биз айтпашыбыз керек. Жок, 66 жолдон кылам деп кылбашыбыз керек. Же 30 жолдон кылам деп, же 50 жолдон кылам деп. Жок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөттө келди эмне деп? 33 жол деп. Мына ушундай кылышыбыз керек. Жана кайсыл убакта деп келди? Намаздан кийин деп келди. Намазга чейин кылбашыбыз керек. Ошол убагында кылышыбыз керек да. Жана эмне? Ушундай сыпатта бирөө айтпаш керек. Жок, мен субханаллах деп айтпайм, субханаллахи ва бихамдих деп айтам. Же болбосо мисалы субханаллахи, мисалы же альхамдулиллахи роббил аламин деп айтам деп, анын сыпатын өзгөртпөш керек. Анткени эмне болуп калат? Адам ошо эгерде өзгөртө турган болсо, эмне болуп калат? Бидатка түшүп калат да. Эгерде убактысын же сыпатын же санын өзгөртө турган болсо, бул бидатка түшүп калат. Демек, эскерүү, Аллахты эскерүү эмне болуш керек? Туура болуш керек да, сүннөткө ылайык. Жана бул жакта да айта кете турган нерсе бул илим алуубуз дагы бул ошо Аллахты эскерүүнүн зикирлерден болуп эсептелет. Эгерде биз илим ала турган болсок, бул дагы негизи бул өзү дагы бул зикирлерден, ушул илим мажлистери, ошо сабактарда бул Аллахты эскерүүгө кирет да, ошолордон болуп эсептелет. Жана төртүнчү себеп сүйүүгө алып келе турган бул Аллах тааланын сүйүүсүн өзүң сүйүнгөн дагы артык көрүү. Аллах таала эмнени жакшы көргөн болсо,
ошол өзүң жакшы көргөн нерселерин дагы ошо Аллахтын сүйүүсүн алдыга коюу. Эгерде бул өзгөчө мисалы адамдын эгерде напсиси бир иштерге түртө турган болсо, ошону билиш керек да. Ошол мисалы адам өзүң сен аны жакшы көрөсүң, бирок Аллах таала ошону жакшы көрөбү? Ушул нерсени ойлонуп, ошо Аллахтын сүйүүсүн артып коюу да. Жана эгерде чынында ушул нерсени, эгер ушул даражага адам жете турган болсо, ошол нерсени аткара турган болсо, чынында Аллах тааланын сүйүүсүнө да жете алат да. Эми бул нерсе өзү оор болгон болсо дагы, бирок чынында Аллахтын сүйүүсүн алып келет да. Жана бешинчи сыпат. Бешинчи сыпат, бул бешинчи ошо сыпат деген да. Бешинчи себеп бул Аллах тааланын ысым сыпаттарына ошону түшүнүү, ошого ой жүгүртүү. Кандай? Мисалы, биринчиден ошону билүү, мисалы ошол нерсени байкоо, ысым сыпаттарын, жана ошол нерсе тууралуу үйрөнүү, илим алуу, Аллах тааланын ысымдары, ысым сыпаттары тууралуу, жана Аллах тааланын иш аракеттери тууралуу. Эгерде Аллах тааланын ысымдарын биле турган болсо, ысым сыпаттарын, анын иш аракеттерин эгерде үйрөнө турган болсо, ошолор тууралуу билсе, эмне болот? Сөзсүз аргасыздан Аллах тааланы сүйүп баштайт. Чынында да, мына чынында ошондой. Мына тастыкталганда бул чынында акыйкат. Эгерде Аллах тааланы адам чыныгы тааный турган болсо, ысым сыпаттары менен жана анын иш аракеттери менен Аллах тааланы биле турган болсо, чыныгы Аллах тааланы билсе, эмне болот? Сөзсүз аны сүйбөй койбойт. Аллах тааланы сөзсүз сүйүп баштайт. Ошондуктан карасаңар, мына биздин акыйданын өтө маанилүүсү, өзгөчө ахлу сунна вал жамаат акыйдасынын маанилүүлүгү. Биз эмне кылабыз? Ысым сыпаттарын, Аллах тааланын ысым сыпаттарына толук ыйман келтиребиз. Ошол нерсеге биз мааниси менен, эгерде кандай ошо Кур'ан сүннөттө келген мааниси менен ой жүгүртөбүз, мунун баарын тастыктайбыз. Аллах тааланын ысым сыпаттары бар деп, баардык ысым сыпаттарына ишенебиз. Маанилери менен дагы, өкүмдөрү менен дагы ишенебиз дагы, эмне болот? Анан эч кандай муну биз өзгөртпөйбүз. Кандай келсе ошондой кылып ишенебиз. Жана эч кандай муну жокко чыгарбайбыз. Жана муну эч кандай бурмалабайбыз. Жана эч кандай четке какпайбыз. Толук кандай келген болсо ошондой ыйман келтиребиз да. Мына биздин ошо акыл сунна, биздин айырмабыз. Ар кандай мутакаллим, ар кандай философ болгон, ар кандай агымдарга биздин айырмабыз ошо. Мына ушундан карасаңар, мына демек карасаңар, акыйда бул бир гана жөн эле мисалы илим менен, мисалы кандай бир нерсени үйрөнүү менен, бир маалымат менен чектелбейт. Мына карасаңар, акыйданын ошо адамдын жүрөгүнүн оңолуусуна дагы чоң мунун таасири бар. Эгерде адам чынында туура акыйданы үйрөнө турган болсо, анын ошо карасаңар, эмне деп бул жакта Аллах тааланы сүйүп баштайт. Эми бул жакта кайра тескеринче бузулган агымдардын, эгерде адашкан агымдардын кандай зыянын да түшүнөбүз да. Анткени ошол муаттиле, ар кандай мисалы Аллах тааланын ысымдарын четке каккан, Аллах тааланын сыпаттарын жокко чыгарган ошондой агымдар эмне? Карасаңар, алар кандай гана ошо адамдардын жүрөгү менен Аллахтын ортосунда болгон кандай ушундай бир жол тосуучулар болуп эсептелет. Эгерде алар карасаңар, мындай дейт да, Аллах тааланын сыпаттары бар. Мисалы Аллах тааланын сүйүү деген сыпаты бар. Аллах тааланын мисалы каарлануу, ачуулануу, аль-бугут, мисалы хуб, ушундай сыпаттар бар, туурабы? Ушул нерселерди мисалы биз тастыктайбыз. Кандай хадистерде келген болсо, аяттарда келген болсо, ошондой мааниси менен биз түшүндүрүп атсак, аларга эмне дейт? Алар андай жокко чыгарышат. Мисалы, жок, Аллах таала ыраазы болбойт. Аллах таала жооп берүүнү каалайт деген мааниде. Жок, Аллах таала сүйбөйт. Жок, ал мындай деп, башкача деп бурмаңышат, туурабы? Эми карасаңар, ушундай адамдардын ыйманы кандай болот? Аллах таала болгон сүйүүсү канчалык деңгээлде болот да? Эгерде ал Аллах таала тууралуу, Аллах тааланы такыр тааныбаса, Аллах таала эгерде өзү жөнүндө кабарлап берген, Куранды ачып окусак, баштан аягына чейин Аллах таала өзүн сыпаттап келет го. Аллах таала өзүнүн ысымдарын айтат, өзүнүн сыпаттарын айтат, өзүнүн иш аракеттерин айтат. Эмне үчүн? Мунун баары биз Аллах тааланы таанышыбыз үчүн да. Аллах тааланы таанысак, Аллах тааланы билип, Аллах тааланын ысым сыпаттарынын негизинде эгерде ошол нерсенин жана ошол Аллах тааланын ысым сыпаттары кандай өзүнүн махлуктарына кандай таасири бар, ошонун баарын түшүнө турган болсок, чынында кантип анан Аллах тааланы сүйбөй коебуз да. Эгерде мына Аллах тааланын эгерде ушул ысым сыпаттары эгерде эч кандай мааниси жок боло турган болсо, анда эмнеге Аллах таала Куранында эмнеге ушул баштан аягына чейин ар бир аятта ошол тууралуу өзүнүн ысым сыпаттары жөнүндө айтып кетип атат? Эмне үчүн? Жана ошондой эле башка жакта эмне дейт? Кур'ан деп. Эмнеге алар Куранга ой жүгүртүшпөйт деп атат? Эми Курандын ичинде эмне бар? Ошо Аллах тааланын ысым сыпаттары, Аллах тааланын иш аракеттери. Тескерисинче көрдүңөр, демек кандай? Ушул адашкан жана муаттиле группалар жанагындай Аллах тааланын ысым сыпаттарын же четке каккандар, же жокко чыгаргандар, же бурмалагандар эмне болот экен? Ошо Аллах таала адамдардын жүрөктөрү менен Аллах тааланын ортосунда болгон тоскоолду, ошо жол тосуучулар болуп эсептелет. Ошолор адамдарды, ошолор аркылуу адамдар Аллахты сүйбөй башташы мүмкүн да. Анткени Аллах тааланы тааныбайт адамдар. Аллах тааланы туура ошо Аллах таала каалагандай алар тааныбай баштайт да. Эми бул ошо 5-чи сыпат тууралуу болчу. Эми 6-чы сыпат. 6-чы себеп Аллах тааланын неаматтарын, Аллах тааланын жакшылыктарын байкоо. Карасаңар, Аллах тааланын мисалы бардык махлуктарында, ошо пенделердин арасында адамдарга кандай гана Аллах тааланын жакшылыктары бар, Аллах тааланын неаматтары бар. Ушуларды түшүнүп байкоо, ушуларды билип баштоо, көрүп баштоо, чынында сырткы, ички бардык Аллах тааланын неаматтары.
эгерде мына ушул нерсени адам эгерде иш жүзүнө ашыра турган болсо, мына ушул эң чоң Аллах Тааланын сүйүүсүнө да алып келе турган нерсе болуп эсептелет жана адам дагы сөзсүз Аллах Тааланы сүйүп баштайт. Мына чынында ушул нерсе канчалык өтө маанилүү нерсе да. Мына адам өзү үчүн өзүнөн эле мисалы ой жүгүртүп көрсө, өзүнөн Аллах Таала алхамдулилlah мусулман кылып койду, тынчтык берип койду, мына жүрөгүндө ыйман бар, исламга алып келип койду, парз ибадаттарды, Аллах Таала парз кылган нерселерди сүйдүртүп койду, капырлык нерсе, жаман күнөө иштерди жек көрдүрүп койду. Мына ушул эле канчалык мына ички неаматтардан турат. Эми сырткы неаматтар, мына аманчылык бар, ден соолук, ушунун баары мына кандай Аллах Тааланын нематтарын эгерде биз санап өтсөк, эмне санап өтө албайбыз дейт Аллах Таала. Эгерде Аллахтын нематтарын санасаңар, аларды санап бүтпөйсүңөр дейт туурабы. Мына ушул нерселерди биз мына ой жүгүртүп, мына айлана тегеректе болгон баардык жакшылыктарды, Аллах Тааланын нематтарын эгерде көрүп, түшүнүп баштай турган болсок, мына сөзсүз адам Аллах Тааланы сүйүп баштайт. Эми чынында карап көрсөк, чынында Аллах Таала бизге болгон жакшылыктары өтө чоң туурабы. Мына биз өзүбүзгө караганда мисалы эгерде мисалы адам бир адамга мисалы бир эне, ата эне эгерде өзүнүн баласына канчалык мээримдүү боло турган болсо, аларга караганда Аллах Таала алардан дагы көбүрөөк өзүнүн пенделерине мээримдүү туурабы. Ал эле эмес, адам өзүнө канчалык жакшылыкты кааласа, өзүнө канчалык мээримдүү болсо, Аллах Таала ал адамдын өзүнөн дагы көбүрөөк ошого карата ырайым көрсөтөт да. Аллах Таала ошо өзүнөн дагы биз өзүбүздөн дагы бизге ырайымдуу, бизге мээримдүү. Мына ушул нерсени түшүнө турган болсок, чынында Аллах Тааланын ысым сыпаттары менен Аллах Тааланы тааный турган болсок, сөзсүз Аллах Тааланы сүйүп баштайбыз да. Эми жетинчи себеп бул ушул эң таң калыштуу, эң башкылардан болуп эсептелет да. Бул нерсе эмне? Жүрөгүбүз менен толук Аллах Тааланын алдында ошо багынуу, Аллах Таалага моюнсунуу, да. Мына толук мына ушул билүү да. Мына Аллах Таала чынында эгерде биз Аллах Таалага моюнсуна турган болсок, Аллах Таалага баш ие турган болсок, чынында ушул нерседе баардык жакшылыктын баары бар да. Эми чынында билишибиз керек да. Мына Аллах Таала бизге бир гана бизге жакшылыкты каалайт да. Мына биз өзүбүз бир нерсе биз өзүбүз үчүн бир жакшы деп эсептешибиз мүмкүн. Чынында ал нерсе биз үчүн зыян болуп калышы мүмкүн да. Ал эми Аллах Таала бизге эгерде буйрук кылган нерсе бар, мунун баары чынында биз үчүн пайда. Мисалы эң жөнөкөй эле мисалы азыр Аллах Таала милдеттери тууралуу сөз кылып атпайбыз, бизге милдет кылган нерселер тууралуу. Мисалы орозо, мисалы эң жөнөкөй эле мисалы орозонун сырларын түшүнүп көрсөк, карасаңар, адам эмне болот? Түндө турат, мисалы ойгонуп, анан ооз жаап, мисалы күндүз мисалы жайында ысыкта мисалы ачка жүрөт, мына жеп ичүүдөн өзүн тыйып жүрөт. Адам ойлошу мүмкүн да, бул мисалы мен үчүн мисалы мындай орозо кармабаган эле мүмкүн мен үчүн пайда деп ойлошу мүмкүн. Чынында эмне? Чынында ошо орозо кармаганында Аллах Таала ага жакшылык каалайт. Чынында ошол нерседе ага чоң пайда бар. Ошондой эле башка дагы мына эгерде толук Аллах Таала мисалы күнөө иштер, бир адам бир күнөө иштеп өзүн жакшы көрүшү мүмкүн, ошол нерсеге умтулушу мүмкүн. Бирок чындыгында ошол нерсени таштаганда ал үчүн пайда бар да. Мына эгерде толук биз Аллах Таалага эгерде баш ие турган болсок, биз билишибиз керек, Аллах Таалага демек ошол нерседе биз үчүн толук пайда бар да. Бизде бул дүйнөдө акыретибизде эмне бар? Жакшылык бар да. Эми 8-чи себеп бул кээ бир учурларда жалгыз калуу. Кандай? Аллах Таалага кайрылып, Аллах Таалага дуа менен кайрылыш үчүн адам өзү жалгыз калуу. Ошо Аллах Тааланын сөзүн окуу, Куранды окуп, жана жүрөк менен ар бир аяттарга токтолуп, ошого ой жүгүртүп, жөн эле тил менен эле эмес, эмне жүрөк менен токтолуп ар бир аятка ошого ой жүгүртүп, жана чынында Аллах Таалага кулчулукту өзүн көрсөтүп, мисалы кулчулук адеби менен Аллах Тааланын алдында туруп, жана эмне ошонун аягында истигфар менен жана тооба менен токтолуп, мына бүтүрүү да. Мына ушул нерсе менен эгер ушул нерсени аткара турган болсо, бул дагы ошо эң башкы Аллахтын сүйүүсүн алып келе турган чоң себептерден болуп эсептелет. Жана 9-чу себеп бул Аллах Тааланын сүйкүмдүү пенделери менен, Аллах Тааланын чынчыл пенделери менен, сыдык пенделер менен ошолор менен чогуу болуу, бирге болуу. Жана алар менен сүйлөшүүдө, алар менен чогуу болуу дагы алардын сөздөрүнөн эң жакшы пайдаларын өзүбүзгө эмне жемиш катары мындай казына катары ошолорду өзүбүзгө жыйнап калуу. Жана бул менен бирге биз эгерде өзүбүз сүйлөй турган болсок, эгерде алар ошолор чогуу болууда, ошол Аллах Тааланын сүйкүмдүү пенделери менен алар менен бирге болуубузда, эгерде биз бир нерсени сүйлөй турган болсок, чындыгында пайда боло турган нерсени сүйлөө. Жана эгерде чындыгында ушул нерседе бир кошумча бир пайда бар, өзүбүз үчүн дагы жана башка үчүн пайда бар, эгерде ошол нерсени биле турган болсок, кана сүйлөө. Анткени эмне? Ашыкча сөз дагы мисалы. Мына биринчиден эмне дедик? Чынчыл Аллах Тааланын сүйкүмдүү пенделери менен бирге болот. Ошол менен тескерисинче кайра адам эгерде бир күнөөкөр адамдар менен же ушундай динден алыс болгон адамдар менен бирге боло турган болсо эмне болот? Бул эң ошол адамдын эң жүрөгүн буза турган эң башкы себептерден болот да, субханалла. Эгерде мына дүйнөгө умтула турган адамдар менен жүрө турган болсо эмне болот? Адам дагы аркасынан ал дагы дүйнөгө умтула баштайт. Эгерде күнөөгө
күнөө кылып күнөөгө умтулган адамдар менен болгон болсо адам эмне болот? Ал дагы ошолордой болуп эмне болуп, анын дагы жүрөгү ошо күнөөлөргө умтула баштайт да. Ошондуктан бул өтө маанилүү нерсе да, биз айлана чөйрөбүздү караш керек. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан: "Ал мару аля дини халил" деп айткан. Адам өзүнүн досунун динине деп айткан да. Эгерде ким менен деген да. Ошондуктан ар бириңер карап жүрсүн ким менен достошуп жүргөнүн деген. Жана айттык, жана эгерде ошол Аллах тааланын сүйкүмдүү пенделери менен жүргөндө дагы эмне чынында пайда боло турган жерде сүйлөө да. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деп айткан? "Ман кана юмину биллахи вал явмил ахир фалякул хайран ау лиясмут." Кимде Аллахка жана кыямат күнүнө ыйман келе турган болсо, ал жакшы сүйлөсүн, же болбосо унчукпасын деген да. Эгерде жакшы мына эмне дейт? Жакшы сүйлөсүн деп буйрук кылды пайгамбар. Жакшы сүйлөсүн. Жакшы сүйлөгөн жакшы, бул унчукпай коюуга караганда чынында пайдалуу сүйлөгөн жакшы. Бирок эгерде адам пайдалуу сүйлөй албаса, эгерде пайдасыз сүйлөй турган болсо, же болбосо эгерде пайда барбы жокпу, эгерде жөн эле сөздөр боло турган болсо, пайдасыз жөнөкөй эле сөздөр боло турган болсо, ал унчукпай койгон, сүйлөй койгон эле жакшы да. Ошондой эле баягы башка хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мин хуснул ислами марри таркуху ма ла яни." Адамдын жакшы исламынын көрсөткүчү, ошо ислам динин жакшы карманып жүргөнүнүн көрсөткүчү, белгиси бул эмне дейт? Адамдын өзүнүн тиешеси жок болгон нерселерди таштоо. Мына бул сөздөрдүн дагы ошого маани тиешеси бар да. Мисалы кээ бир адамдар башка бир адамдардын иштерине кийлигишпей, чынында мындай кайра сурап, бир иштерине кийлигишпей эле чын пайда боло турган нерсе менен умтулуп ошого аракет кыла турган болсок, мына чынында бул дагы эмне чоң бир өзүбүзгө болгон пайдалардан болот эсептелет. Эми 10-чу акыркы бул 10-чу себеп адамдын ошо жүрөгү менен жана Аллахтын ортосунда болгон тоскоолдуктардын баарысынан алыс болуу. Аллахтан адамды алыстыра турган баардык иштерден, ошолордун баарысынан, ушундай себептердин баарысынан алыс болуу да. Эми бул ошол Ибн Кайым айтып кеткен рахимахулла себептерден болду да. Эми дагы мына карасаңар, Аллах таала бир нерсени бизге буйрук кылат экен, туурабы? Бир нерсени бизге буйрук кылат. Эми адам ал нерсени кантип сүйөт чынында? Кантип сүйүп баштайт? Мисалы айтышы мүмкүн да: "О, мен мисалы билип атам да, Аллах таала мага намаз окууну парз кылды. Бирок мен ошол нерсени кантип сүйүп баштайм?" деп сурашы мүмкүн, туурабы? Биз эмне деп кандай болуп буга жооп кандай? Мына эгерде билиш керек да, ошо адам билиш керек. Аллах таала буйрук кылган нерседе, Аллах таала парз кылган ошо Аллах таала нерседе эмне бар? Адам үчүн бир гана жакшылык бар. Мына бул дүйнөсүндө дагы, акырет үчүн дагы бактылык бар. Мына ошол нерсени адам түшүнө турган болсо, мына ошол нерсени сүйбөй койбойт да. Мына билсе, мына мен эгерде ушул Аллах таала мага буйрук кылган нерсени аткарсам, демек мен үчүн эле пайда экен да. Мына мен үчүн эле жакшы ушул нерсе. Мен өзүм үчүн эле, бул дүйнөмө да акырет үчүн пайда да. Жана ушул нерседе менин бактылуулугум бар экен. Эгер ушул нерсени адам түшүнө турган болсо, эмне сөзсүз аны сүйбөй койбойт да. Мына ушуну түшүнүшүбүз керек да. Мына ар бир нерсе Аллах таала ушу бир нерсени парз кылган, эгерде биз биле турган болсок, эмнени түшүнүшүбүз керек бул менен бирге? Демек Аллах таала ушул нерсе аркылуу мага жакшылык таалайт экен. Демек ушул нерседе мен үчүн бактылуулук бар деп түшүнүшүбүз керек да. Ошондо адамдын жүрөгү умтула баштайт. Ошондо адам ошол немени, Аллах таала парз кылган ишти адам сүйүп баштайт. Эми тескерисинче, эгерде адам ошол Аллах таала парз кылган нерсени жек көрө турган болсо, эмне болот дедик? Бул капырлык болуп эсептелет. Эгерде Аллах таала түшүргөн нерсени, Аллах таала ушу дининде болгон бир нерсени адам жек көрө турган болсо, бул капырлык болуп эсептелет. Анткени Аллах таала Кур'ан айтат: "Залика би аннахум кариху ма анзалаллаху фа ахбата амалахум." Анткени алар Аллах таала түшүргөн нерсени жек көрүштү, ошол нерсени жаман көрүштү, ошол себептен алардын амалдары жок болуп кетти. Амалдары жок болуп кетти деген мааниси бул капырлык. Мына капырлык кылган адамдын амалдары жок болуп кетет да. Демек, жана бул жакта дагы автор айтып кетти: көп адамдар Аллахтын элчисин жакшы көрүшпөйт дейт. Аллахтын элчисин сүйбөдү дейт. Эми бул жакта айтылат чыныгы сүйүү да. Чынында көп адамдар айтат да: "О, мен Аллахты сүйөмүн, Аллахтын элчисин сүйөмүн" деп айтышат. Бирок чыныгы сүйүү эмес да. Анткени чыныгы сүйүү менен алар ошо Аллах тааланы жана Аллахтын элчисин сүйө турган болсо, сөзсүз анын ошо Аллахтын элчисинин артынан ээрчийт эле да. Жана Аллахтын буйруктарын аткарышат эле. Анткени жөн эле жарыялоо менен, адам жөн эле тили менен айтуу менен бул чыныгы сүйгөн болуп эсептелбейт. Эмне болуш керек? Адам чынында ошол жүрөгүндө Аллахка боло турган жана Аллахтын элчисине боло турган сүйүү эмне аркылуу билинет? Адамдын амалдары аркылуу билинет. Анткени буга чейин айттык го, адамдын эгерде чынында жүрөгүндө сүйүү пайда боло турган болсо, чыныгы сүйүү орной турган болсо, анын амалдары сөзсүз ошого умтулат деп. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айтты го, эгерде ошол оңоло турган болсо үстүмө, анын амалдары, анын сырт баардык денеси, баардык дене мүчөсү оңолот деди, туурабы? Эми кантип жана адамдар айтат го, мисалы: "О, мен жакшы көрөм" деп сүйөмүн дейт дагы, мына жүрөгүм таза деп айтат дагы, бирок амалдары оңолбойт, туурабы? Демек эмне экен? Анын айткан ошол өзү ошентип айткан нерсеси жалган. Ал өзү айтып жаткан болсо, жарыялап жаткан болсо да, бирок чынында жүрөгүндө андай нерсе жок экен да. Анткени андай болушу мүмкүн эмес. Мисалы, адамдын амалдары бузуку, бирок жүрөгү менен Аллах тааланы сүйөт, Аллах тааланын элчисин сүйөт. Андай болушу мүмкүн эмес экен. Демек эмне болот экен? Эгерде жүрөгүндө чынында орной турган болсо, чыныгы сүйүү, чынында пайда алып келе турган
жемиштерди алып келе турган, сүйүп орной турган болсо эмне болот? Сөзсүз адам Аллах Тааланын буйруктарын аткарат дагы жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын артынан ээрчийт. Жана анын жолун карманып жүрөт да. Ошондуктан хадис бар да. Бир күндөрдүн бири бир пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга адамдар келип Аллах Тааланы сүйөбүз деп айтышат. Аллах Тааланы сүйөбүз деп айткан да. Ошондо Аллах Таала мындай аят түшүргөн: "Кул ин кунтум тухиббуна Аллаха фаттабиуни юхбибукумуллаху ва яғфир лакум зунубакум. Валлаху гафурур рахим." Айткын дейт мына. Аллах Таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга айтат. Аллахтын элчиси айтат: "Сен анда аларга айткын: эгерде силер Аллахты сүйсөңөр, эгерде силер ошо тилегерген менен силер азыр ошо жарыялап жатасыңар. Аллахты сүйөбүз деп туурабы? Эгерде силер Аллахты сүйсөңөр, анда эмне кыла дейт? Анда менин артыман ээрчигиле. Менин артыман ошо Аллахтын элчисинин артынан ээрчигиле. Ошондо эмне дейт? Юхбибукумуллаху ва яғфир лакум зунубакум. Ошондо анан Аллах Таала силерди сүйүп баштайт жана силердин күнөөңөрдү кечирет. Валлаху гафурур рахим. Аллах Таала кечиримдүү жана ырайымдуу дейт. Демек, ошол себептен мына ушул аятка ылайык мына бизди салафтар, ошо алгачкы момун мусулмандар, ошол сахабалар, табииндер, таба табииндерден ошолордон айтылган мындай сөз келет. Алар айтышчы: "Лейса шану ан тухиб, валакинна шану ан тухаб." Сен сүйгөн маанилүү эмес, сени сүйгөн маанилүүрөөк деп айткан да. Мына адам айтышы мүмкүн: "Ооба, мен сүйөм" деп. Бирок ал маанилүү эмес. Ошол адамды сүйөбү, ошол маанилүүрөөк. Мына адам ал Аллахты сүйөбү, Аллахтын элчисин сүйөбү, бул маанилүү эмес. Чындыгында мына Аллах Таала аны сүйөбү, мына ушул маанилүүрөөк. Демек эмнеге мына булар да келип жарыялап айтышкан да, жөн эле тилдери менен айтышкан. Биз Аллахты сүйөбүз деп. Бирок эмне дейт Аллах Таала? Чындыгында силер эгерде Аллахты сүйө турган болсоңор, анда мына Аллахтын элчисине, мына пайгамбардын артынан ээрчигиле. Амалдарга ошону тастыктагыла. Ошондо анан силерди Аллах Таала сүйөт. Ошондо анан Аллах Таала силерди сүйүп баштайт. Аллах Таала жана анан силердин күнөөңөрдү кечирет дейт да. Демек бул ушул бүгүнкү тема боюнча болду. Эми жалпысын айтканда эмне экен? Эгерде мына Аллах Таала парз кылган нерселерди биз сүйүшүбүз керек экен, туурабы? Демек, адамдын жүрөгүндө ошол Аллах Тааланын парз ибадаттарына болгон сүйүү пайда боло турган болсо, баардык Аллах Таала түшүргөн нерсеге, анын динине сүйүү пайда боло турган болсо, анын баардык амалдары дагы, баардык ошол дене мүчөлөрү дагы ошол нерсеге умтулуп баштайт экен, жана Аллахка баш ийип баштайт. Жана адамдын абалынын оңолуусунун эң чоң себеби болот ошо, туурабы? Эмне экен? Адамдын жүрөгүндө болгон ошол сүйүүнү пайда кылыш керек экен. Бул биринчи. Экинчи эмне дедик? Бул ошол нерсе сүйүү, Аллахтын парз кылган нерсесин сүйүү, бул Аллахтан болгон немат дедик. Немат болгондон кийин эмне кылыш керек экен? Буну Аллах Тааладан сурашыбыз керек. Биринчиден биздин Аллах жүрөгүбүз бузулуп калбаш үчүн, жүрөгүбүз адашпаган нерсени сурап туруш керек. Жана аятка ылайык жана пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте келгендей сыяктуу эмне? Ошол нерселерди Аллах Тааланын сүйүүсүн алып келе турган абалдарды сүйүүнү, ошол нерсени Аллахтан биз сурап турушубуз керек. Аллахтан сураш керек да. Бул Аллахтан болгон немат болуп эсептелет. Жана бул менен бирге өзүбүз дагы себептерин кылышыбыз керек. Бул себептерин биз атап өттүк, кандай себептер? Жана ошондой эле эмне дедик? Бүгүн ким эгерде ошол нерсени сүйбөй кайра тескерисинче жек көрө турган болсо, Аллах Таала парз кылган нерселерди эмне болот? Бул аркылуу бул капырлык кылган болот. Ошондуктан бул нерседен алыс болушубуз керек да. Алыс болушубуз керек. Жана эң маанилүү эмне дедик? Адам ал өзү сүйөбү, бул маанилүү эмес. Бул өтө маанилүү эмес да. Бул маанилүү, бул да жакшы, бул маанилүү, бирок анчалык көп маанилүү эмес. Тескерисинче ошол адамды, ошо анын сени сүйөбү, ушул маанилүүрөөк да. Мына сен Аллахты сүйгөнүң маанилүү эмес, Аллах Таала сени сүйөбү, ушул маанилүүрөөк. Бүгүнкү тема боюнча ушулар болду. Эми баардыгыбызга Аллах Тааланын өзүнүн сүйүүсүнө, Аллах Таала сүйгөн пенделеринен кыла турган болсун. Жана чынында Аллах Таала сүйгөн нерселерди сүйүүнү бизге жакшы көрүүнү Аллах Таала биздин жүрөгүбүзгө ошол нерсени бизге салган болсун. Жана баардык Аллах Таала жаман көргөн нерселерди бизди да Аллах Таала жаман көрдүрсүн. Жана баардык Аллах Таалага жакындата турган баардык жакшы амалдарды бизге жакшы көрүүнү, биздин ошол нерсени бизге Аллах Таала насип кылган болсун. Субханакаллахумма ва бихамдика ашхаду